бүгүн өнөр телекөрсөтүүсүндө дагы бир эжекемдин өнөрүн ачып, ал менен баарлашууну туура көрүп турабыз. Саламатсыздарбы? Назир эже, саламатсызбы? Көп кырдуу талант ээси, баягы эл кызы экенин биз жакшы тааныйбыз, жакшы билебиз. Коомчулукта ага күбө болуп жүрөт. Мына көп кырдуу талант ээсисиз. Кыргыз Республикасынын маданиятына мыкты кызматкери, аны менен катар эле ушул актриса катары дагы, ырчы катары дагы колгоомуз алып, куулжуган үнүңүз ушу Кыргызстанга белгилүү дегендей, бүгүн өнөр телекөрсөтүүсүндө сиздин бейнеңизди ачууну туура көрүп турабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Чыгармачылык жаатында кандай жаңылыктарыңыз бар? Анан деги эле азыр ушул чу дегенде эле бир чыгарма менен баштасак кандай дейсиз? Чоң рахмат. Өрүк бадамдар гүлдөп турган учурда мен Апа Жайнаковдун Өрүк зарга кетерсин аткарып берейин да. Жүрек чишип кетели өрүк зарга, сунушумду суранам четке какпа. Сүйүүбүзгө жолугуп айлуу түндө, сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Мөл булакка барабыз ай тоскону, ат жалында шамалдай ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Айлуу түндөн ийкелеп сүйүүбүздү, булактарга чачалы күлкүбүздү. Жылдыздардын терели чачыласын, булактарга сүйдүрүп, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Булактарга сүйдүрүп, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Майли дечи. Рахмат эжеке, сонун чыгарма болду. Куулжуганыңыз өчпөй ушундай эл кызы болуп жүрө бериңиз. Деги эле ушул эжеке айтсаңыз, өнөр дүйнөсүнө аттанып, ушул алгачкы баягы сахнага аттанып, сахнанын сүрү дагы башка да. Анан алгачкы сахнага чыкканыңызды бир эстеп айтып берсеңиз, канча жыл ушу өмүрүңүздү маданият тармагына арнадыңыз? Анан дагы мындан бияка баягы чыгармачылчынында алыста кыйыныраак да. Өзүңүз баш тартайын десеңиз дагы жан дүйнөңүз кой бербейт да. Мына ушундан кеп баштасаңыз. Абдан жакшы суроо болду. Мен ушул эс тартканы
чоң сахнада алгачкы жолу ырдаган ырларым эмдигиже эсимден кете элек. Чабандын болдум эрмеги, Атай Огунбаевдин обондору, жаштарга деген обондору менен мен чоң элдин арасында ата-энелер ошол биздин Кызылжар айылы боюнча клубубузда абдан чоң, Барп театрынан дагы эл көп баткан чоң клубда ушу 500дөй ата-энелердин алдында аттанып чыкканым рас. Мектепти бүткөнгө чейин эле мен анда бир эле Ош областы эмес беле, областтагы кароо конкурс, оончулардын конкурстарына катышып, чоң сахнанын адамы, артист болуп калганмын. Бышып жетилип дегендей баягы тыйлап жүрүп, сени айткандай эңсеп турган учурда эле агай жетелеп жүрүп, Абжапар Айдаркулов жана биздин Иззат Гүлзат деген Айдаркулова төкмөлөрдүн атасы менин агайым болгон. Жөндөмүмө көңүл буруп, катуу баалап, ошол агай жетелеп жүрүп мени чоңойтуп койгон. Мындайча айтканда азыр мен 60га жакындап калсам, эмгек китепчем боюнча 40 жыл эмгектик маданият кызматкери болуп иштеп келаткан болсом, 50 жылдан бери сахнадан түшпөй, ыйык сахнаны сактап келатканым ушул. Ошонун ичинде ысыгы, суугу, ийгилиги, кайгысы, жүрөк туйлаткан кубанычтары болуп келатат. Колго канча жашыңызда колуңуз кармап калдыңыз? Аны үйрөнүүдө чынында баягы үйрөнөм деген адам мындай нар жагында ниети, далалаты болбосо, үйрөнүп кетүү, аны чертип кетүү кыйыныраак да. Биздин элде мындай жакшы сөз бар да, билгенге тыйын, билбегенге кыйын деген. Мен үчүн баягы комузду, сахнаны жүрөгүм элеп-челеп болуп сүйүп турган үчүн мен үчүн кыйын деле болгон жок. Үйрөнгөн сайын үйрөнүп, тез эле үйрөнүп, бир-эки кармаганда эле чертип кеттим. Себеби атамдын комуз чертип ырдаганын билбейт экенмин. Качан мен агайдан комуз алып бүйгө чейин уруксат берди, мен жөндөмүн көрүп бүйгө комуз алып келгенде, анан кийин комузду күйлөп чертип атканын көрүп, эми бизге көрсөтпөй өзү жалгыз иштеп бизди багып чоңойткон үчүн черткен жерде чертип жүргөн окшойт. Анан мен үйгө комуз алып келгенде атам чертип, апам аябай мыкты ырчы, кошокчу болгон. Анан ошолордун таасиринин негизинде мен тез эле үйрөндүм, тез эле чертип кеттим. Адегенде комузду үйрөткөндө агай күүлөрдү үйрөтүп аткан. Анан кийин мен ырдаганымды көрүп, сен күү черткенден көрө ырдаганың тезирээк экен. Угуу жөндөмүң эскерте сактоо деген биздин таланттарга, музыканттарга тиешелүү сапаттардын баардыгы өзгөчөрөөк окшобойбу? Анан ошентип ушул өнөрдү аркалап келдим. Эжеке ушу театр тармагына кандай мындай эмгектенип калдыңыз да, кандай аралашып калдыңыз дегиле театр тармагына? Анан ал жердеги баягы кандай образдар сизге жакыныраак болду? Кайсыл образдарды ушу алып чыгып, мындай эл алдына алып чыгып купулуңузга толду, кайсы образдары? Менде ушундай бир принциптер, баалуулуктар бар да. Бир беттеген нерсени аягына чыгарып, жоопкерчилик менде аябай катуу да. Анан кийин иштеше келгенде ошол тапшырманы мыкты аткармайынча, ийине жеткирмейинче менде эч бир мындай тайшолдоо, шылтоо деген болгон жок. Ошон үчүн эл сыяктуу тиги той десе эле чуркап кетип же жамандык болсо чуркап кетүү деген нерсе менде экинчи, үчүнчү планга калып атты да. Себеби искусство, сахна, өнөр деген нерсе, комуз, ошонун ичинде эле өнөр деген нерселер менде биринчи турчу. Турмушту дагы, ысык суукту дагы экинчи планга коюп жүрдүм. Эми аларга мен катышпасам деле болот да дегендей. Анан турмушту деле ойлонуп туруп, ушул өнөр менен эле катар мынтип алып кетсе болот да. Биздин замандаштарды, ошол эле үй бүлөнү дагы, өнөрдү да мыкты кармап келаткандарды издеп неметип көрдүм да. Үйрөнүп көрдүм. Анан ошонун ичинде аз эле бир үй бүлө болуп туруп өнөрдү туу чокусуна алып чыккандарды аз эле көрдүм да. Ошон үчүн
балалуу да болдум, кызуу да болдум дегендей үй бүлө да күттүм, өнөрдү таштаган жокмун. Буюрса өмүрлүү болсун деп тилеп отурам. Эжеке ушу кайсы жердин кызы болосуз, анан кайсы жерге келин болуп түшкөнсүз, баягы үй бүлө кандай колдоду дегендей чыгармачыл адамдардычы негизи баягы кыз киши чыгармачылыкка көп жакын болгон бул үй бүлөгө кээде төп келбей калат да. Сизде кандай болду? Мен өзү өнөрлөрдүн мекени болгон Аксы районунун Аксы өрөөнүнүн кызы болом. Болгондо да берки чекесинен эле Кызылжардын эң ысыгы деп неме Кыргызстандын эң ысыгы деп айтылган Кызылжар айылынан жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүндө туулган 12 бир туугандын 6-чы кызымын. Мага чейин баары кыз. Анан кийин менден кийин 5 ул болчубуз. Азыр 12де 10 эле калдык. Апам атам раматылык болуп өтүп кетишти, көз өтүп, бирок аркасында жалаң жогорку билимдүү угул кыздар калдык. Бүгүнкү күндө ошо апам менен атамдын өнөрүн колдон түшүрбөй алып келатабыз. Ал эми түшкөн жерим болсо ошо Жалал Абад областында Сузак өрөөнү, ушул тараптан уулумду эрежеге жеткирип, музыкалык мектепти бүтүрүп, анан кийин Күрөкеев орто окуу жайын бүтүрүп, азыр Бешеналиада ошол жакта окуп атат. Гастролдо эки жака чыккан учурларыңыз болот, ал учурларда баягы ысык-суук болот, кээде баягы чыгармачыл адамдардын дагы бирөө менен тил табышпай кетет, же болбосо бирөө менен пикири келишпей кетет да. Ушул учурда баягы чыгармачылыкты ташташым керек, эмне кылам мен ал менен тирешип деген сыяктуу бир ойлор келгенби сизге? Чыгармачылык сапарда жүргөндө ынтымагың келишип, отуң күйүшүп, кыргызча айтканда. Илими боюнча алганда жылдыздарың күйүшүп, ушул отуң күйүшкөн адам менен чыксаң жакшы. Мен ошондой мени сыйлап, менин өнөрүмдү баалап, ушул эжеке менен этегин эрмешип, жакасына жармашып, эл кыдырып келели деген адамдар менен гана чыгып келаттым. Чыгармачылыкта андай болгон жок. Бирок мен Барп театрында 17 жыл үзгүлтүксүз иштедим. Филармонияда, Ошто филармония 2 жылдан иштеп келдим. Ошол жакта ырдап ырдын карфейине жетпесем дагы мен ушул театр өнөрү мени тартып туруп алды да. Кино, театр деген өнөрлөр мени абдан жетелеп туруп алды да. Жүрөгүм тим эле дегдетип, анан мен баягы эңсеп күтүп жүргөн нерсем эч жака жүгүрүп мен тартылайын деп чуркап барганым жок. Бирок баягы ойлогон оюмду Алла Таала өзү уккандай мага жөнөтүп турду да. Буюрса ушундан пайдаланып дагы бирдемени айткым келип турат. Жакын арада дагы бир кинолор тартылган да, азырынча ошого чакыруу келип калса ошого да тартылайын деп чабынып турган кезим. Баягы мурдагы өнөрпоздордун могул жашка чейинки бир дем менен анан орто жолдо кичине тыныгуу болуп калды. Анан 50 жаштан кийинки ачылган өнөрү, анан 70те ачылган өнөрү деген сыяктуу менде да кичине тыныгуу болуп калды. Музыкалык мектепте жүргөндө ушу чыгармачылыгым кичине солгундап кетти. Анан эми кайрадан ушу билек түрүнүп, күчтөнүп, өнөрүмдү кайрадан ушу эл аралап, элге тартуулап, жаңы чыгармалардын үстүндө иштесем деп турам. Эжеке анда маектен сырттагы ушул дагы бир чыгарма көп болсок, жакшы болот. Ушул текте бекте ырдалып жүргөнү менен эфирге тартылып чыга элек. Кадыралы Артыковдун балалыгым деген ыр бар, ошону тартуулап берсек көрүүчүлөргө. Ақ шуда
Köçeyden söndüm Güçeyden söndüm Балалык деген татынакай чыгарма кележей дагы үйүңүзгө береке, таңшый берсин. Бул Рахмат. азыркы ушул акыркы сурооз болсун. Сиздин эмгектериңизге токтолуп, дагы баарлашсак болот эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу сыйлыктарыңызга келсек, мына 50 жылдан ашып ушул маданият тармагына эмгегиңиз сиңип, ал жактын нанын татып дегендей, тузун татып дегендей иштеп келатыпсыз. Анан айтсаңыз ушул эмгегиңиз боюнча кайсыл эмгектердин несин алдыңыз, анан андагы кубанычтарыңызды? Сыйлыктарга келсек, кечире Түгөлбай казактын бир нече 70 жылдык, 60 жылдык, 50 жылдык дагы юбилейде көрсөтүп аткан интервьюларын көрүп аттым да, ошондо сыйлыктын ысык суугун ага жетпей жүргөндөр, сатып алып аткандар, ушундайлар жөнүндө абдан катуу кептерди айтты. Мен аларды кайталагым жок, бирок ошону менен ооруган адам катары эмесмин. Бирөө алса, эмгек сиңирген деген наамды алса, эл артсыз өзүм алгандай кадимкидей кубанып, сүйүнүп эле жүрөм. Бирок мынагу Төшбелгини алганда, Мыскал атындагы, Өмүрканов атындагы дипломду алганда, ошончо маданият кызматкерлеринин ишинен, жетекчилердин ишинен деле ага баардык эмес, миңдеген адамдын ишинен бир 5-6 баа берсе, ошол чоң сыймык болуп эсептелет экен. Колдоп турса, сенин өнөрүңдү баалап турса, мен өзүм билбей калгам, эшик кагып мага сыйлык керек эле, белек керек эле деп жуулунган жокмун, сатып алыш керек экен дегендерине алгандага териккен да жокмун. Рахмат эжеке, алтындай убактыңызды келип ушул өнөр телекөрсөтүүсүнө тартылып, атайын багы кулжыган үнүңүздү дагы бир ирет созолонтуп ырдап берип, чыгармачылык жаатындагы бейнеңизди ачып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы жумушуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыкта дагы бир эргип, ушул эл кызы болуп жүрө бериңиз. Мына ушу менен өнөр көрсөтүүсү жыйынтыкталды. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуз.